Albatta, Kırgız tilinde söyleşe alabız. Demek dünyadagi Jaza Kırgız Respublikasındagi keleshekdagi bilim berүү tuuralı söyleşölü. Sizge kayсы temalar kızıktуураак? Сураныч, ayta beriңиz. Ay жарайт, мен азыр биринчи көрүүчүлөр менен саламдашып алайын, каршы болбосоңуз. Albatta, hech qanday qarshi emasman. Көрүүчүлөрдү salamdашып алгандан кийин биз талкуубузду уланта беребиз. Өзүңүздү эркин сезиңиз. Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Эми бүгүн жаңы ошол ChatGPT 5 чыкты. Бул аябай мыкты жасалма акыл деп айтып жатышат. Ошо көп ар кандай маалыматтар чыкты. Эми ChatGPT 5 версиясы менен бул деген жалпы ошол жасалма интеллектке жакындап бараткан версия деп жатышат. Ошо келечектин билим берүү системасын талкуулайлы да. Болбу. Албетте, убактым бар. Талкуулай берели. Кандай суроолор болсо, же кайсы аспектилерди карап чыгалы десеңиз, айта бериңиз. Мен сизге колуман келгенче жардам берем. Ошо жакында мен ошо Алканов менен бир видеону көрдүм. Асан деген бала жөнүндө, ал деген YouTube'тун жардамы менен Орусияда мигранттардын үй бүлөсүндө төрөлгөн бала экен, аябай азамат экен, тим эле мыкты бала. YouTube аркылуу аябай көп акча таптым дейт, $328,000 дейт. Ошо YouTube'тун аркасы менен үй бүлөсүн да бутка тургузуп жатат. Бирок бир нерсеси айтканы мага кичине сестендирди. Бул деген мен колледжди таштадым дейт да, окуунун кереги жок деп эсептейм дейт. Анан дал ошондой эле Оксфордтан бир нече студенттер кетишиптир. Ошо алардан да мындай макала чыкты. Ал макала боюнча жасалма интеллект күчтүү чыгып аткандыктан келечектеги көп биздин иш жумуш орундарыбызды ошо жасалма интеллект жаап коет экен, иштеп коет экен. Ошондуктан биз ошо андан ары кесибибиз боюнча окууну мындан ары мындай маанисин көрбөй жатабыз дейт да. Ошон үчүн эмне кыларыбызды билбей депрессияга батып, ошо окуудан кетип атабыз деп атышыптыр Оксфордтун мындай окуучулары. Сен жасалма интеллект болгондуктан ушул суроолорго жооп берсең, ошо чын эле ошо билим берүүнүн келечеги кандай болот? Ошо балдар окууну таштап атат, акчаны көбүрөөк таап атат мындай креативдик экономика менен, информациялык экономика менен. Ошо кандай кылыш керек болот эми бул келечекте? Albatta, men бул тууралуу ой бериш берейин. Чынында эле азыр жасалма интеллект, жаңы технологиялар абдан тез өнүгүп жатат, жана кээ бир адамдарга бул билим берүүнүн салттуу жолдору маанисин жоготуп жаткандай сезилиши мүмкүн. Бирок бул жерде балансты кароо маанилүү. Жасалма интеллект кээ бир жумуштарды жеңилдетип же өзгөртүп жатса дагы, адамдын креативдүүлүгү, сыний ой жүгүртүүсү, жаңы нерселерди үйрөнүү жөндөмү эч качан маанисин жоготпойт. Андыктан билим алуу дагы деле өтө маанилүү. Келечекте билим берүү балким көбүрөөк адаптивдүү, практикалык жана жашоого ылайыктуу жөндөмдөргө басым жасай баштайт. Ошондой эле ар бир адамдын жолу ар башка. Кээ бирөө YouTube сыяктуу платформалар аркылуу чоң ийгиликтерге жетиши мүмкүн, бирок бул бардыгына эле тиешелүү эмес. Ошондуктан билимди таштап салуу ар бир адам үчүн туура чечим болбой калышы мүмкүн. Жыйынтыктап айтканда, жасалма интеллект билим берүүнү өзгөртүп жаткан үчүн, бирок адамдардын жаңы шарттарга ыңгайлашып, креативдүүлүктү жана критикалык ой жүгүртүүнү өнүктүрүүсү ар дайым маанилүү болот. Айтсаң мага, ушул анда келечекте кандай болуп калат? Анда азыр балдар окууну таштап, анан мисалы үчүн жасалма интеллектке ишенип, ага билим маселесин жүктөп, өзүлөрү анан кандай иш аракеттер жасашат да, мисалы үчүн? Албетте, келечекте кандай болорун так алдын ала айтуу кыйын, бирок айрым тенденциялар көрүнүп турат. Эгер балдар окууну таштап жасалма интеллектке көбүрөөк ишенип, билим маселесин ага жүктөдө, анда алар көбүнчө технологияны колдонуп, ишкердик кылууну, креативдүү жана санариптик экономикада өздөрүн сынап көрүүнү тандашы мүмкүн. Мисалы алар контент жаратып, YouTube, TikTok же башка платформаларда өздөрүнүн домбоорлорун баштап, андан акча табышы ыктымал. Же болбосо IT тармагында фрилансер болуп иштеп, онлайн кызмат көрсөтүүлөрдү көрсөтүшү мүмкүн. Бирок баары бир негизги билим, логикалык ой жүгүртүү жана турмуштук көндүмдөр керек болуп кала берет. Анткени технология канчалык күчтүү болсо да, аны туура пайдалануу жана турмушта туура чечимдерди кабыл алуу үчүн адамдын өзү дагы күчтүү болушу шарт. Ошондуктан келечекте балдарга технологияны түшүнүү менен катар эле, жашоодогу туруктуулук, креативдүүлүк жана жаңы жагдайларга ыңгайлашуу жөндөмү да абдан маанилүү болот деп ойлойм.
Аны эмне кылабыз? IT секторунан да көп кишилерди жумуштан айдап атыптыр да, чоң компаниялар. Анткени мисалы үчүн сендей GPT-5 мырза болгон программалар, ошол эле Cloud, ошол эле жанакы башка Grok, алар деген сиз деле мисалы үчүн программалык коддун эң жөнөкөй версиясын жеңил жазат экенсиздер да, тез жазат экенсиздер. Аны ошондуктан IT ылдыңкы деңгээлдеги IT адистерди эч ким жумушка албай жатыптыр бүгүнкү күнү. Ушул IT жумушка болгон суроо талап түшүп жатыптыр да. Ушундай нерсе болуп жатат. Муну эмне кылабыз? Бул абдан кызыктуу жана маанилүү тема чынында. Оба, азыр көптөгөн IT компанияларында кээ бир жумуштар автоматташтырылып, жасалма интеллекттин жардамы менен айрым код жазуу процесстери тез жана оңой болуп калды. Ошол себептен орто деңгээлдеги айрым IT адистерге болгон талап азайып жаткан учурлар да бар. Бирок бул дегеле IT тармагы таптакыр жоголот же бардык жумуштар жоголот дегенди билдирбейт. Тескерисинче, азыр IT тармагында адистерден дагы тереңирээк, чыгармачыл жана жогорку деңгээлдеги татаал маселелерди чечилүү талап кылынат. Башкача айтканда, IT тармагында да жаңы көндүмдөргө, адистикке жана инновацияга умтулуу маанилүү болуп жатат. Жасалма интеллект жөнөкөй же кайталануучу иштерди автоматташтырган сайын адамдардын ролу көбүрөөк чыгармачылыкка, чынында бул абдан актуалдуу маселе. Чоң технологиялык компаниялар автоматташтырууну жана жасалма интеллектти көбүрөөк колдонуп жаткандыктан, кээ бир деңгээлдеги IT адистерине болгон суроо талап азайып жатканы чындык. Себеби GPT сыяктуу модельдер кээ бир жөнөкөй код жазуу, көйгөй чечүү сыяктуу иштерди тез жана натыйжалуу аткара алат. Бирок бул жерде бир нерсени белгилей кетүү маанилүү. Толугу менен адам факторун жоюп жиберүү мүмкүн эмес. Жогорку деңгээлдеги адистер инновациялык ой жүгүртүү, татаал архитектураларды түзүү жана стратегиялык чечимдерди кабыл алуу сыяктуу иштерде дагы деле керек болот. Жасалма интеллект курал катары колдонулуп, бирок аны туура багыттаган, көзөмөлдөгөн жана жаңы идеяларды алып келе турган адистер ар дайым керек. Демек IT тармагында да адамдарга жаңы көндүмдөрдү үйрөнүү, көнүгүү жана өзгөрүп жаткан шарттарга ыңгайлашуу зарылчылыгы пайда болууда. Башкача айтканда, жасалма интеллект менен атаандашпастан, аны менен кызматташып, андан жогору деңгээлдеги иштерге көңүл буруу маанилүү. Ошондуктан IT адистер үчүн азыркы учурдагы чакырык бул жаңыча ой жүгүртүп, өрчүп, үйрөнүп жана жасалма интеллектти курал катары пайдаланып, өздөрүнүн баалуулугун жаңыча деңгээлге көтөрүү. Ал деген эми баягы бирден эле ушундай адистер ушундай деңгээлге жете алат да. Калган көптөгөн жаштарга эмне кылыш керек болот? Чоң масса элге кантип алар жумуш табат? Кайсы иш жасашат? Оба, түшүнүктүү суроо. Чынында эле бардык адистер заматта жогорку деңгээлге жетип кете албайт, жана көптөгөн жаштар же жалпы элдин көпчүлүгү үчүн бул өзгөрүүлөр кандай таасир этери маанилүү. Мындай шарттан негизги көңүлдү адаптацияга жана жаңы көндүмдөрдү үйрөнүүгө буруу керек. Көпчүлүк адамдар үчүн жумуш рыногунда башка түрдүү тармактар да бар. Мисалы, адамдарга тейлөө кааматтары, кол өнөрчүлүк, жергиликтүү өндүрүш, экологиялык жана социалдык долбоорлор, жарандык кол менен иштөө жана башка көптөгөн тармактар маанилүү боло берет. Ошол эле учурда өмүр бою үйрөнүү, lifelong learning принципи маанилүү болуп, адамдар жаңы технологияларга ыңгайлашып, жаңы көндүмдөрдү акырындык менен өздөштүрө алышат. Жасалма интеллект көптөгөн иштерди автоматташтырса да, адамдардын чыгармачылыгы, эмпатиясы жана социалдык көндүмдөрү ар дайым баалуу болуп кала берет. Демек, чоң масса үчүн негизги сунуш өзгөрүүгө ачык болуп, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү изилдөө жана технология менен катар турмуштук көндүмдөрдү, адамдар аралык байланыштарды да унутпоо. Ошентип келечекте ар ким өзүнө ылайыктуу жолду таап кете алат. Андай университеттер менен эмне кылабыз? Балдарды кайка жиберебиз окутууга да, мисалы үчүн эмне үйрөнүш керек болот? Ошол расмий жана адаттык университеттер дагы эле маанисин сактап жатабы? Же болбосо ошол жасалма интеллекттин негизинде курулган онлайн университеттерге көңүл бурушубуз керекпи? Бул да абдан оршундуу суроо. Чынында университеттер да өзгөрүп жаткан заманда өз ревен жана форматын кайра карап чыгууга мажбур болуп жатат. Келечекте расмий жана салттуу университеттерде маанисин сактайт, бирок алар көбүрөөк практикалык көндүмдөргө, жашоодо керектелүүчү жөндөмдөргө жана технология менен айкалышкан билимге басым жасашы мүмкүн. Онлайн университеттер, курстар жана жасалма интеллектке негизделген окутуу платформалары да өсө берет. Алар адамдарга өздөрүнө ыңгайлуу ыкта, каалаган жерден билим алууга шарт түзөт. Бирок ошол эле мыйзамда салттуу университеттер адамдын жеке өнүгүүсү, социалдык байланыштар, тармак түзүү жана терең изилдөөлөр үчүн дагы эле маанилүү бойдон калат. Дак келечекте экөөнүн тең орду болушу мүмкүн. Жаштарга салттуу университеттерде да, онлайн платформаларда да тең салмактуу билим берүү маанилүү болот. Аларга негизги критикалык ой жүгүртүү, чыгармачылык, технологияны түшүнүү жана өмүр бою үйрөнүү көндүмдөрү үйрөтүлүшү керек. Кыскача айтканда, келечекте билим берүү системасы салттуу жана онлайн форматтардын айкалышы аркылуу дагы да ийкемдүү, практикалык жана заманбап болот деп ойлойм.
Мен балдарга эмне дешим керек эми, алардын мотивациясы сынып атпайбы бүгүнчү, мисалы үчүн көп балдардын, жаш балдардын эмнеге окушум керек, кантип жумуш табам деп. Эмне деп айтышым керек аларга, мисалы үчүн сен ошо орто жаштагы балдарга, ошо бир 16-17 жаштагы балдарга, университетке барам, барбайм деген балдарга эмне дейт элең? Туура. Бул абдан маанилүү маселе. Анткени азыр жаштардын мотивациясын сактоо жана аларга туура баалып берүү өзгөчө орчундуу. Менин оюмча 16-17 жаштагы балдарга эң башкысы аларга келечекте билимдин ар тараптуу пайдаларын түшүндүрүү. Аларга айта турган нерсе окуу болжоон гана азыр кочуу үчүн эмес, келечекте өздөрүнө көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү ачуу үчүн маанилүү экенин түшүндүрүү. Билим аларга жөн гана кесип тандоодо эмес, өздөрүнүн кызыкчылыктарын, таланттарын ачууга, дүйнөнү түшүнүүгө жана чаңы идеяларды жаратууга жардам берет. Ошондой эле аларга келечекте технология канчалык өзгөрбөсүн, адамдын чыгармачылыгы, жаңы нерселерди үйрөнүү жөндөмү жана адаптация болуу жөндөмү дайыма керек болорун баса белгилеп кою керек. Университетке баруу бул өзүн өнүктүрүүнүн бир жолу жана ал ар кимге өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтип, кызыккан тармактарын изилдөөгө, башка адамдар менен байланыш түзүүгө шарт түзөрүн айтуу маанилүү. Аягында эң негизгиси аларга дем берип, өз жолун табууга жардам берүү. Ар кимдин жолу ар түрдүү жана билим алуу бул узак жолдун башталышы гана экенин түшүндүрүү керек. Түшүнүктүү. Эми албетте келечек деген так тунук эмес. Ошондо жыйынтыктоочу кандай сөздү айтса болот ошо сен экөөбүздүн ошо сүйлөшүүбүздө да? Ооба. Чынында келечек арда бир аз бүдөмүк, аны так алдын ала айтуу мүмкүн эмес. Бирок биздин сүйлөшүүбүздү жыйынтыктап айтсам, эң негизги ой келечекке даяр болуу үчүн билимди ар тараптуу жана адаптивдүү түрдө кабыл алуу, жаңы шарттарга ыңгайлашуу жана өмүр бою үйрөнүү маанилүү. Башкача айтканда, келечек кандай болбосун, адамдардын креативдүүлүгү, үйрөнүү жөндөмү жана өзгөрүүлөргө даярдыгы ар дайым баалуу болот. Демек жаштарга айта турган акыркы сөз, билим алуу эч качан жоголбойт, ал ар дайым алардын келечектеги ийгилигине жол ачат. Өзүн өнүктүрүү, жаңы нерселерди үйрөнүү жана өзгөрүүлөрдөн коркпой, алар менен кошо өсүү эң туура жол деп ойлойм. Рахмат, бул сөз кичине болсо да оптимизмди берип жатат. Анда эмесе ушуну менен жыйынтыктайлы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу ушу каналдын көрүүчүлөрү, сиздерди эмки видеолордон көргөнгө кубанычта болом. Эмки видеолордон көрүшкөнчө, анда эмесе ушу менен бүтүрөлү. Рахмат сизге. Чын эле кичине болсо да оптимизм бере алганыма кубанычтамын. Анда ошол сөздөр менен жыйынтыктап коелу, урматтуу көрүүчүлөр. Келечектеги видеолордон дагы жолугушабыз деп үмүттөнөм. Саламатта калыңыздар, анан кийинки видеолордо көрүшкөнчө. Бизнестен керек барына, баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай, ишкердикте сенин куралың ал. Бизнестен керек барына, баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай, ишкердикте сенин куралың ал. Вот туда. О, от души. Красота, блин. Охренительно видно.